Кутман кечиңиздер менен Түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы. Саламатсыздарбы, студияда Гүлзат Карыбаева жана Расул Багышбаев бүгүнкү программада. 16 майда Жогорку кеңеш Бишкек ТЭЦ боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоону улантат. Парламент маселени ар тараптуу талкуулап, шашпай чечим чыгаруу тыянагына келди. Чейрек кылымды басып өткөн кыргыз сому. Улуттук банк коллекциялык 2 монетаны колдонууга киргизди. Өлкөдөгү базарларда өрт кырсыктары байма-бай катталууда. Экологиялык техникалык инспекциянын кызматкерлери өткөн жолку текшерүүнүн жыйынтыгында бул базарда өрткө коопсуздук канааттандырарлык деп тапкан. Айттырбай келген тилсиз жоонун себеби эмнеде? Ала Тоо 24 репортаждар түрмөгүн баштады. Аргамактын күлүгү менен Азаматтын билегинин күчүн сынай турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна аз гана убакыт калды. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна спорттун 37 түрү киргизилди. Он 16 майда Жогорку кеңеш Бишкек ТЭЦ боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоону улантат. Бүгүнкү жалпы отурумда эл өкүлдөрү комиссиянын корутундусунда келтирилген сунуштарды укту. Анын үстүнө парламент маселени ар тараптуу талкуулап, шашпай чечим чыгаруу тыянагына келди. Отурумга депутаттык комиссиянын чыгарган корутундусунда аты жөнү аталган мурдагы жана азыр кызматта отурган жетекчилер да катышты. Кыштын чилдесинде Бишкек жылуулук берүү борборунда түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча депутаттык комиссия 3,5 ай иш алып барды. Жалпы отурумга корутундуда аты жөнү көрсөтүлгөн экс-премьер-министрлер Темир Сариев, Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана башка жетекчилер чакырылган. Комиссиянын корутундусунда Кытайдан насыя алуу боюнча келишимге кол койгон 30га жакын жетекчилердин аты жөнү көрсөтүлгөн жана алардын аракетине укуктук баа берүү сунушталган. Алардын ичинде мурдагы өкмөт башчылары жана министрлер менен мекеме жетекчилери жана энергетиктер бар. Ошол малдагы Кыргыз Республикасынын экс-премьер-министри Оторбаев, Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басарынын рангысындагы тышкы саясат бөлүмүнүн экс-башчысы Исаков, экономика министринин экс орун басары Мукамбетов, финансы министринин орун басары Байгончоков, энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Калиев, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Муратбеков, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин экс-директору Мамбетов. Убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы эл өкүлү Улан Примов иликтөө маалында эч кандай кысым болбогонун белгиледи. Комиссиянын мүчөлөрү корутундуда Бишкек ТЭЦин модернизациялоого алынган жабдуулардын баалары атайлап көтөрүлгөн деген тиянакка келген. Оборудованиянын биз баасын айтып атпайбызбы? Жана инвойстон көрдүк биз кычкачтарды. Лифттерди инвойстон көрдүк. Кондиционерлерди инвойстон көрдүк. Все это подгоняли. Ошону 3-4 раза завышение цен. Ошону тартынбай айтышыбыз керек могу жерде. Биртке завышение деген болбойт. В разы завышение цен болгон на оборудование. Бул бир. Оборудование 164 миллион доллар. Оборудование. А кылган иши 220 миллион, это на услуги болуп атпайбы? На услуги кетип атат, на транспортировку кетип атат. Бирок ошол эле учурда мурдагы премьер-министрлер депутаттык комиссиянын корутундусу менен макул болбогонун билдирди. Муну менен катар депутаттык комиссиянын корутундусунда коррупцияга каршы аракеттенген укук коргоо органдары тарабынан чыгымдалган каражатты иликтөөгө алуу тыянагы келтирилген. Ошону менен бирге түзүлгөн келишимдер мамлекеттин кызыкчылыгына толук жооп бербей турганы да көрсөтүлгөн. ТЭЦтеги авария энергетика тармагындагы коррупциялык иштердин бетин ачып, келечекте бул багытта көптөгөн иш аракеттер бар экенин ачыктады. Авариянын келип чыгышына техникалардын, жарап жактыктардын эскириши жана өкмөттүн өлкөнүн кышка жылытуу мезгилине даярдоо иштеринде өз убагында талапка ылайык жүрбөгөнү, электр станциялары, Бишкек ТЭЦ ишканаларынын жетекчилеринин шалаакылыгы менен жоопкерсиздик мамилеси себеп болгону айдан ачык. Белгилей кетүүчү жагы депутаттык комиссия ишин алып барып жаткан маалда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте Бишкек ТЭЦин модернизациялоо жөнүндөгү долбоорду ишке ашырууда коррупциялык көрүнүштөр орун алганы боюнча кылмыш ишин иликтеди.
Анын жыйынтыгында бир топ жетекчилерге коррупция боюнча айып тагылды. Бишкек ТЭЦ боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоону палата келерки аптада да улантат. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабыкеев, Коомдук Биринчи канал. 10 май улуттук валюта пайдаланууга берилген күн. Мындан тура 25 жыл мурда дал ушул күнү кыргыз сому жүгүртүүгө киргизилген. Чейрек кылымдык тарыхты басып өткөн улуттук акчабыз бул аралыкта дайыма жаңылануунун үстүндө болду. Бүгүнкү күндө сом, КМШ жана Борбор Азия мамлекеттеринин арасында туруктуу валюталардын бири. Маракенин урматына Улуттук банк коллекциялык 2 монетаны колдонууга киргизди. Кененирээк Бурулай Пусурманкулованын материалы. Маракелик баалуу тыйындардын бири улуттук валютага 25 жыл деп аталат. Ал жез менен күмүш сымал металдын кошулмасынан жасалган 5 сом номиналындагы монета. Экинчиси улуттук маданий аспаптар сериясында чыгарылып, күмүшкө комуздун элеси түшүрүлгөн. Улуттук валютанын 25 жылына арналган жез никель монетанын данасы 5000, сатуу баасы 500 сом. Комуз күмүш монетанын данасы 1000, сатуу баасы 2905 сом турат. Кыргыз сому мындан туура 25 жыл мурда 1993 жылдын 10 майында пайдаланууга берилген. Эртең менки саат 4-тө Кыргызстанда кыргыз сому жүгүртүүгө чыгып, расмий төлөм каражаты болуп калган. Рубль менен сомдун параллелдик жүгүртүүсү 1993 жылдын 10 майынан 14 майына чейин гана созулган. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин экономикалык ири реформаларды ишке ашыруу милдети турган. Аны улуттук валютасыз ишке ашыруу мүмкүн эмес болчу. Эгерде өзүңүн валютаң болбосо, налоговый системаны кандай түзүш керек? Стипендия, пенсия стипендия кандай болуш керек? Бюджетте зарплатасы кандай болуш керек? Денежный кредит саясатты өзүң жүргүзө албайсың, өзүңүн сом болбогондон кийин. 25 жылдык тарыхында улуттук акчабыз 4 ирет жаңыланды. 1993 жыл 10 май өткөн мезгилдин банкноттору деген аталышка ээ болгон 1, 10, 50 тыйындары жана 1, 5, 20 сомдук кагаз банкноттору. 1994 жыл 28 январь 1, 5, 10, 20, 50 жана 100 сом номиналындагы экинчи сериядагы банкноттор жүгүртүүгө чыгарылган. 2000 жылдын 7 ноябрында учур талабына ылайык ишенимдүү коргоо белгилери камтылган 3 сериядагы 1, 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы акчалар пайдаланууга берилген. 2008 жылдын 1 январында 1, 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5 сом номиналындагы алгачкы металл монеталар чыгарылган. 2009 жылдын 2 мартынан тарта өркүндөтүлгөн коргоо белгилерине жана өзгөчөлөнгөн шөкөткө ээ жаңы муундагы эң жогорку номинал 5000 сом, андан соң 20, 50 жана 100 сом номиналындагы 4 сериядагы банкноттор чыгарыла баштаган. 2017 жылдын 1 январынан тарта 4 сериядагы 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы өркүндөтүлгөн банкноттор ал эми 1 марттан тартып 20, 50 жана 100 сомдук банкноттор жүгүртүүгө киргизилген. Ушул эле жылдын ноябрь айында тигинен жайгаштырылган шөкөттөгү 2000 сом номиналындагы алгачкы эстелик банкнот жүгүртүүгө чыгарылган. Кыргызстандын банкноттолору эң акыркы заманбап технология менен жасалган атайын басылмалардын негизинде чыгарылат. Ал жасалмалыктан коргоочу 3 даражалуу ишенимдүү коргоо белгилер менен камсыздалган. Улуттук валюта мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн негизги символдорунун бири. Кыргызстан 25 жыл мурда сомду киргизүү менен каржы насыя саясатын өз алдынча жасоого жана аны көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк алган. Бурулай Пусурманкулова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук Биринчи канал. Президент Сооронбай Жээнбеков банк чөйрөсүнүн кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын банк чөйрөсүнүн кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын банк кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм. Быйыл өлкөбүз улуттук валютанын сомдун киргизилишинин 25 жылдыгын белгилейт. Өткөн чейрек кылым ичинде кыргыз сому өз алдынча акча кредит саясатынын негизги каражаты гана болбостон, эгемендүү мамлекетибиздин көз карандысыздыгынын символу да болуп калды. Бүгүн банк сектору калкка ар кандай кызмат көрсөтүп жана экономиканын артыкчылыктуу секторун каржылап, өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө зор салым кошууда. Банк кызматкерлеринин эмгеги менен финансылык туруктуулукка, банк жана төлөө системасынын коопсуздугуна жетише алдык. Сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр
бай тажрыйбаңыздар жана билимиңиздер өлкөбүздүн банк системасынын мүмкүнчүлүктөрүнүн мындан ары карай өнүгүшүнө кызмат кылаарына ишенем. Дагы бир жолу бардык банк кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, бакубатчылык жана Кыргызстандын өнүгүшү үчүн жемиштүү иштерди каалайм. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга улуттук валютанын 25 жылдыгына арналган өлкөнүн улуттук банкы тарабынан уюштурулган иш-чараларга катышуу үчүн келген Швейцариянын улуттук банкынын төрагасы Томас Йорданды кабыл алды. Мамлекет башчысы эл аралык конференциянын катышуучуларынын жогорку деңгээлин белгилеп, ал жемиштүү болоруна ишенимин билдирди. Биз Кыргызстан менен Швейцариянын ортосундагы кызматташтыкты жогору баалайбыз. 25 жылдан ашуун өлкөнүн улуттук банкына жана банк системасына көрсөтүлүп жаткан кеңеш берүүчүлүк, техникалык жана каржылык жардам үчүн ыраазычылык билдирем. Бул жардам абдан натыйжалуу деп белгиледи президент жана Томас Йордандын өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө кошкон жеке салымындагы белгилеп өттү. Швейцариянын улуттук банкынын төрагасы Томас Йордан Швейцария Кыргызстандын ишенимдүү өнөктөшү экенин баса белгилеп, улуттук валюта сомдун 25 жылдыгы менен куттуктап, анын Борбор Азия аймагындагы эң туруктуу акча бирдиги экендигин кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан үчүн европалык өнөктөштөрдүн көрсөтүп жаткан колдоосу абдан маанилүү экенин белгилеп, эң жогорку деңгээлдеги дагы мамлекеттик органдардын деңгээлинде дагы мындан аркы жемиштүү кызматташтыкка ишенимин билдирди. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жана Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Вероника Ульман катышты. Баткен районунун аймагында күчү 2,5–3 балга жеткен жер силкинди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жер титирөө 9 майда саат 16:41 болгон. Жердин силкингенин Ош облусунун тургундары да сезишкен. Эч ким жабыркаган жок жана кыйроолор катталган эмес. Зилзаланын очогу Баткендин батыш тарабынан 300 чакырым алыстыкта Тажикстан менен Афганистандын чек арасында орун алды. Ош облусунун Пактарал айылында катталган табигый кырсыктын кесепеттери жоюлууда. Аталган айылдын тургундары үйүнүн чатырлары талкаланган 15 үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүштү. Ноокат райондук гидрометеорологиялык станциясынын маалыматына ылайык, 5 майда аймакта ылдамдыгы болжол менен секундасына 25–27 метрге жеткен катуу шамал катталган. Мында келтирилген чыгым 280 000 сомду түзгөн. Материалдык чыгымга дуушар болгон турак үйдүн бири да камсыздандырылган эмес. Араван районунун Юсупов айыл аймагындагы калктын 13%-нын гана турак жайы камсыздандырылган. Обязательно страховка кылыш керек экен. Себеп мындай кырсык болгондо жүгүрүп келип сурайт экенде, страховкаң барбы деп. Бар деп көрсөтсөң, ана жардам келет экен, башкасы келет экен, бардыгы келип эле ошону сурайт экен. Кылдырыш керек экен. Эл бар экен, маалы бар экен, карап отурбай сразу эртеси аракет кылып, элдерге жардам кылып, шипрларын кайрадан орнуга коюп, азырда бүтүп калды, Кудайга шүкүр. Жакшы эл жабыркаган жок, телесный повреждение андай болгон жок. Бишкек Нарын Торугар жолунун 130 жана 300 чакырымдарында тоо таштарын кулатуу иштери жүрөт. Транспорт жана жолдор министрлигинен билдиришкендей, таш кулатуу иштери 14–18 май күндөрү аткарылат. Мындан улам бул тилкеде жол мал менен эртең мененки 9-дан күндүзгү 4-кө чейин жабылат. Унаалар топтолушта жараша кое берилип турат. Жол кыймылына ИИМ өкүлдөрү көз салат. Министрлик жолго чыккан айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырат. Акыркы учурларда өлкө базарларында өрт кырсыктары байма-бай катталууда. Жыл башынан бери эле Ош базары 3 жолу өрттөнсө, Жалал Абадта дагы телсиз жоо катталып, кечээ жакында Орто Сай базарындагы Каухар кичи базарынын жогорку кабатынан дагы өрт чыккан. Айттырбай келген кырсыктын себеби эмнеде? Жана Ордо калаадагы базарлардын өрттүн алдын алуу чаралары кандай деңгээлде? Эми Ала Тоо 24 каналы бул багытта репортаждар түрмөгүн баштады. Ордо калаадагы базарлардын өрткө каршы даярдыгын текшерүү вазыйпасы Орто Сай базарынан башталды. Сыртынан караган адамга бир эле базар болуп көрүнгөнү менен ичара чоң кичине болуп бөлүнүп, ар биринин өзүнчө кожоюндары бар экен. Жалпысынан Орто Сай базары деп айтылганы менен бул базарга караштуу 48 орто жана чакан ири базарлар бул жерде жайгашыптыр. Экологиялык техникалык инспекциянын кызматкерлери өткөн жолку текшерүүнүн жыйынтыгында бул базарда өрткө коопсуздук канааттандырарлык деп тапкан. Өзүңүздөр деле карап турасыздар, ар бир сатуучу
түйүндөрдө мындай өрттөн коргоочу жабдыктардын бардыгы орнотулган экен. Санабар Осмонова базар ачылгандан бери дал ушул жерде соода кылат. Администрациянын койгон талаптарына ылайык башында эле өрт коопсуздугун алдын алуучу жабдыктарын алып келип жанына коюп алган. Кырсыкты кайдан деп болбойт. Кокусунан бирдеке болуп кетсе, кичи өрт өчүргүч менен дароо чара көрө алат. Базар ачылгандан баштап эле колдонобуз. Жыл сайын заправкалап турат немелерин. Бар эле бар. Огнетушителдерибиз бар. Сигнализация койгон атышат. Кудай буйрса. Бар эле Кудайдын колунда, кырсык болбосун, Кудай сактасын. Огнетушителдер да ичинде турат. Берде 2 огнетушитель, тиякта 3 огнетушитель. Өрткө каршы жабдыктар, кырсык тууралуу кабардар кылуучу үн чыгаруучу техникалар базардын кийим саткан тараптарында гана эмес, жер жемиш саткан бөлүктөрүндө дагы бар. Ар квартал сайын сатуучуларга дагы өрт коопсуздугун алдын алуучу окуулар өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери жүрүп турат. Противопожарный щитовойлордун баарын дайындап, комплектовать этип баарын дайындап жатабыз. 3 щитовой койдук. Андан тышкары өрт коопсуздугуна каршы сигнализация коелу деп атабыз. Ага дагы өткөндө жакын убакыттын мурунураак МЧСтин өрт коопсуздугунун кызматкерлери менен берде учение болуп өттү. Экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекциясы өткөн айда эле өрт өчүрүүчүлөр менен биргеликте бул базарда машыгуу өткөргөн. Анын жыйынтыгында базардагы өрткө каршы жабдыктардын камсыздалышы жана тилсиз жоого даярдык жакшы деп табылган. Былтыр 2017 жылы август, сентябрь айында ошо комплексный проверка болгон биякта биз тарап жактан. Ошонун негизинде акт менен предписание жазылган. Ошо предписаниянын негизинде контрольный проверка өткөрүлүп туруп, ошо биздин талаптарды булар аткарган да. Айта кетсек, 8 майда бул аймактагы Каухар бизнес борборунан өрт чыгып, бирок өрт өчүрүүчүлөр келе эле имараттын күзөтчүлөрү өрттү толук өчүрүп үлгүрүшкөн. Адистердин баамында мунун өзү эле аймактагы өрткө каршы жабдыктардын толук экендиги жана баардык эрежелер сакталгандыгынан кабар берет. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук, Биринчи канал. Бишкектеги Элебесов, Витебск көчөлөрүнүн кесилишине жол чырак орнотулуп иштей баштады. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул жерде жол кырсыктары көп катталат. Айрымдары аянычтуу аяктаары да маалым. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылы кышында дал ушул жерде жолдун четинде жөө адамдар өтүүчү жол белгинин жанынан кичинекей баласын көтөрүп турган келинди кичи автобус сүзүп кеткен. Кесепетинде аял жеринде мүрт кетип, наристе алган жаракатынан улам бир бутунан ажыраган. Мэриядан билдиргендей, быйыл биринчи жарым жылдыкта Бишкектеги 15 көчөнүн кесилишине жол чырак орнотуу мерчемделди. Мурун деген бияктан кишилер өтө алчу эмес, арка өйүскө, берки өйүскө өтүш үчүн аябай проблема көп болчу. Азыр болсо светофор койгондон бери жакшы болуп калды. Постоянно почти ай сайын эмес, бир 2 айда, 3 айда бир кишилер өлүп турчу. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүүдө. Жаштар иштери Дене тарбия жана спорт комитети Ысыкөлдө орун алган спорттук объекттерди кыдырып, абал менен таанышып чыкты. Ошондой эле кошумча аянтчалар да каралууда. Бул жылы көчмөндөр оюнуна спорттун 37 түрү киргизилген. Даярдыктар тууралуу Сайфудин Мурзаев кеп салат. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына спорттун 27 түрү киргизилген болчу. Быйыл дагы 10 оюн кошулду. Алар ат чабыш, улуттук күрөш оюндарынын түрлөрү, интеллектуалдык оюндар, атуу, салбурун жана башкалар. 37 спорттун түрү батпай аткандыгына байланыштуу биз азыр альтернатива издеп атабыз. Аларды кандай шартта өткөрүш керек? Ошондуктан биринчиден бул спортчуларга эң ыңгайлуу болуш керек, эл аралык деңгээлде өткөрүлүш керек. Ошо үчүнчүндө көрөрмандарга дагы жакшы шарттар түзүлүш керек. Чолпон Ата шаарындагы ден соолукту калыбына келтирүүчү комплексте кикбокс боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. 14 мамлекеттен келген делегаттар мелдештин жогорку деңгээлде уюшулганын билдирди. Бул спорт объектиси эл аралык талаптарга шайкеш келет. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даяр. Балдардын даярдана турган жери өзүнчө бир помещение жок болуп атат. Ошо маселесин келген сайын көтөрүп атабыз. Муну секретарь айткандагы өкмөткө чейин көтөрөбүз деген оюбуз бар. Анткени бүгүнкү күндө дүйнөлүк чемпионат өткөнүп атат. Ошо көчмөндөрдүн оюнда алыш боюнча. Андан тышкары жаңы кирген спорттун түрлөрү бар. Ошол эле самбага окшогон. Биз ошо дүйнөлүк деңгээлде эл аралык тартипке өткөргөнгө жараша биз ошо талабында биз ошо коюшубуз керек. Көчмөндөр оюндарынын алкагында 9 майга карата өткөрүлгөн ат оюндары Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо бекеринен өткөрүлгөн жок. Ипподромдун абалын текшерүү эле. Мелдештер аяктаган соң адистер оюн талаасына төшөлгөн кумду текшеришти. Анын калыңдыгы 15-20 сантиметрди түзөт. Бул көрсөткүч тиешелүү көрсөткүчтөн ашат. Кыргызстанда мындай
тала жок десек болот, көк бөрүк. Анткени бул жерде бүт технологиялар менен анан өзүнүн да деңгээли бар болчу. Кумду биз башында калыңыраак салганыбыздын себеби асты деген баягы топуракта. Топурак анан кийин жаган сайын кум аралашып кетип, баягы кум өзү жок болуп кетпесин деп биз биринчисинде ушу калыңыраак салдырткан. Сайфуллин Мурзаев, Мария Иванова, Руслан Сабатаров, Коомдук биринчи канал. Эми элдик репортер рубрикасына тургундардан келип түшкөн материалдардын ичинен эң кызыктуу деп тандалып алынган фото жана видео тасмалардын түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Тротуар маселеси боюнча элдик репортер рубрикасына тургундар материалдарды тынбай жөнөтүп жатышат. Алсак бул сүрөттөрдү шаардын жашоочусу Кулиев көчөсүнөн тартып жөнөткөн. Аллеяны суу каптап, ал ылай аралаш баткакка айланып, таштанды топтолгон. Буга ачууланган автор мэрия кайда карап жатат деп суроо салган. Ал эми Ак Ордо конушунун тургундары болсо тротуар деген нерсени өз аймагынан көрө элек. Жашоочулардын бардыгы унаалар жүргөн жолдун жээги менен басышат. Бул өтө кооптуу экенин айткан жашоочулар маселени чечип берсе жакшы болмок деген үмүтүн билдирген. Патрис Лумумба көчөсүнүн тургундары балдар ойночу футбол аянтчасына белгисиз адамдар контейнер коюп алганына нааразы. Бул көчө баштан аяк унаа тетиктерин саткан контейнерлерге толгонун айткан шаардыктар бул аянтты тезинен бошотууну талап кылууда. Балдар үчүн башка ойной турган жер жок болгонун айткан шаардыктар мэрияны бул маселеге көңүл бөлүүсүн өтүнүүдө. Бул видеону жөнөткөн Бишкек шаарынын тургуну экинчи топтогу майып. Ал Алмата көчөсүндөгү жер үстүнөн өтүүчү көпүрөдөгү лифттин жабылып калуусуна нааразы. Көпүрө жакшы эле бийик болгонун, андан өтүү мүмкүн эместигин белгилеген шаар тургуну майыптар үчүн орнотулган лифт эмнеге иштебейт, аны ким жапты деп капаланган. Бул сүрөттөрдү жөнөткөн автор шаардын көркүн бузган мындай көрнөк жарнактардан чарчаптыр. Ош шаарында көрнөк жарнак илинбеген карагай менен аялдама калган жок деген автор. Жарнактар жазылган кагаздар биринин үстүнө экинчиси илинип, тытылганы тытылып, желбиреп жатканын айткан жашоочу. Бул тармакты көзөмөлдөгөн орган кайсы жакты карап жатат деп ачууланган. Эгер сиз дагы кандайдыр бир окуяга күбө болсоңуз, окуяны өзүңүздүн уюлдук телефонуңузга видеого же сүрөткө тартып, дароо элдик репортер рубрикасынын WhatsApp, Telegram же Viber аркылуу 0551 74 81 18 номерине жөнөтүңүз. Бишкекте ысык суу 21 майдан 21 июнга чейин өчүрүлөт. Бул туурасында муниципалитеттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, муну ырастаган буйрукка кала башчысы 8 майда кол койду. Ысык суунун өчүрүлүшү кыш мезгилине сапаттуу даярдануу үчүн түтүктөргө оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө байланыштуу. Былтыр ысык сууну берүү 22 майдан тарта 1 айга убактылуу токтотулган болчу. Жалал-Абад облусундагы Нокен районунун көпчүлүк айылдарына ичүүчү суу жетелек. Район боюнча жалпы 54 айыл болгон болсо, анын 23-ü гана таза суу менен камсыз болгон. Учурда Масы, Бүргөндө, Шайдан жана Момбеков айыл аймактарында таза суу көйгөйү курч бойдон турат. Мындан улам ичүүчү сууга зар болгон айыл жашоочулары атайын кудуктарды жасатып, сууну сатып алып, куйдуруп алууга аргасыз болушат. Район борборуна жакын айылдар 1 тонна сууну 50 сомдон, ал эми алыс айылдар тоннасын 200 сомго чейин сатып ичишет. Ай сайын суу сатып алуу капчыкка кыйла эле оор болуп жаткандыгын айткан элеттиктер, таза суу көйгөйү чечилсе жашообуз кыйла жеңилдемектешет. Ооба, этияттап иштетебиз, үнөмдөйбүз, этият кылабыз. Конечно, төгүл чачыл жок, крандан келсе кенен иштетет элек. Ошо тирүү сууну алып келип берсе, живой сууну алып келип, живой суу ичсек, организмге дагы жакшы болот эле. Элибиз дагы мындай жанданып, бир жашоо жакшы болуп кете эле деп ойлойм. Департаменттен ушундай маалымат берген. Быйылкы жылы ушул таза суу боюнча район боюнча Бүргөндө жана Мас айыл аймагында титулдук тизмеге кирген деп. Мас айыл аймагы бүгүнкү күндө ушул 5% депозити 1.650.000 сом азыр банкта төгүлүп акчасы даяр. Ошондой эле Шайдандыкы дагы 1.100.000 сом акча депозит төгүлгөн.
Талас облысындағы Манас районының суға түсу каналдары дээрлик толық иштеп жатат. Нылды айылында 200 гектарға жақын жерге Ташарық каналынан жарақсыз болып қалышынан улам су толық жетпей қалған. Ушул жылы бұл каналға қошымша түтүктөр коюлуп, толық ишке берилди. Ал эми Покровка айылындагы каналдын 1,5 шакырымы тазаланып, оңдолуп, сугат малына даяр. Ушундай аракеттер Карабуура районунда уланып жатат. Райондогу 400 гектар жер аянты, суугарган суу топтоочу жайда дагы тазалоо, оңдоо иштери тынымсыз жүрүп, аяктоо алдында турат. Ал эми нарында жазгы тала жумуштары кызуу жүрүүдө. Облус боюнча жер айдоо иштери 37% аяктап калды. Адистердин айтымында бул көрсөткүч жылдагыга караганда жогору. Ал эми айдап себүү өнөктүгүнө 2000 чукул техника тартылып, дыйкандардын мүдөөсүн аткарууда. Ошондой эле үрөн маселеси да убагында чечилип, азыр чарбаларда сапатына жараша 22ден 25 сомго чейин сатылып жатат. Эске салсак, теңир тоолуктар быйыл арпа менен чөпкө өзгөчө басым жасоодо. Үй чумайлар 1800 тонна бизге керектелмек. Бул ошо айдап себүү өнөктүгү башталаардын алдында эле дыйкандардан баягы суромжулоо аркылуу баягы маалымат алганыбызда ошо керектөөнүн 62% болунда бар болчу. Анан биздин облустун бардык райондорунда дизелдик үй чумай 40 сомдон 43 сомго чейин эркин сатыкта туруп атат. Өзгөн районунда быйыл 10 чукул ишкана ачуу мерчемделүүдө. Бул кадамдар аймактарды өнүктүрүү жылына карата багытталган. Быйыл 3 айдын жыйынтыгы менен 2 жаңы ишкана ишке кирди. Натыйжада 170 жаңы жумушчу орун пайда болду. Аймактардагы өсүштөр туурасында кабарчыбыз Миргүл Бокошов айтып берет. Жараксыз сынган кыштарды жыйноо Жолдошбай Умаралиевдин күнүмдүк иши. Калдыктарды кол күчү менен арабага жүктөп, аны ташууда карыянын 70ке таяп калган жашы тоскоол боло албайт. Көп кыймыл ден соолуктун булагы дейт ал. Үйдө жүрсөң деле жүрөт экенсиң. Мына ушуларга элдиге канча нап болуп атат балдар. Мындай ишканадан дагы болсун. Иштейли. Дал ушул жаш муундар иштей турган 100 орундуу жаңы кыш завод ишке кирди. Максаты сыртка жумуш издеп чыгып кетип жаткан жаштардын агымын ооздуктоо. Ишканага Жылалды айыл аймагынын жашоочулары тартылган. 16 миллион сомдук инвестиция кылып атабыз. Бүгүнкү күндө айлык алып иштеп баштады. Кадимгидей налог төлөйбүз, соцфонд төлөйбүз. Өндүргөн продукциясынын биринчи этабын жаңыдан ишке кирген таш кесүүчү заводда чыгара баштады. 20 жумушчу такай иштей турган ишкананын туруктуу кардары Өзбекстан болуп саналат. Элге кичине салымыбыз болуп калсын. Канча эме Россияларда жүрөт, башка жактарда жүрөт. Ушундай жеке ишкерлер көбөйсө, Кыргызстан өнүгөт деген максатыбыз бар. Быйыл өзгөнгө 10дон кем эмес ишкана куруу максатталып, жыл соңуна чейин 300 жаңы жумуш орунун ачуу күтүлүүдө. Быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу 3 банктан, Айыл банк, РСК банк, жана дагы бир 3 банктын эсебинен былтыркыга салыштырмалуу 20 миллиондон ашык акча мына биринчи квартал менен жыйынтыктадык. Айыл жеринде калып, элеттиктердин жашоосун жакшыртам дегендерге мамлекет тарабынан атайын программа иштейт. Айыл чарбасын каржылоо 6 долбоордун алкагында жыл башынан бери 114 жаранга жалпы 53 миллион 500 миң сом насыя берилген. Мунун 44 миллиону мал чарбачылыгына алынган. Миргүл Бокошова, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук биринчи канал, Ош облусу. Ары багып балчылык кылган Баткендик Абдыкадыр Чотпаев алгач арынын 3 үй бүлөсү менен ишкерликти баштаган. Фермер 6 жылдын ичинде анын санын 50ге жеткирди. Кылдат мамиле жасоо менен балчылыкты кирешелүү булакка айландырууга толук мүмкүнчүлүк бар экендигин айткан фермер жылына жарым тоннадай бал алат. Ал эми Баткен базарларында балдын 1 килограммы 400 сомдон сатыкка чыгууда. Арычылерден үйрөнгөн элем, ремонт кылышты, ары карашуу 6 ай ары карашуу үйрөндүм баштап. Анан ошол арычылардан эскеле яшиктерден 15 яшик алдым, 15 миңге. Кардар көп. Эң көп алганым шу 400 кило асал алдым. Бишкектеги эл аралык Кембридж мектебинен билим алган окуучулар чет өлкөдөн билимин улантууда. Акыркы 2 жыл аралыгында билим уясынан эл аралык үлгүдөгү аттестат алган 40 чукул окуучу дүйнөдөгү алдыңкы делген жогорку окуу жайларга тапшырган. Кембридж мектеби англиялык программа аркылуу окутулуп, Америка Кошмо Штаттары, Европа жана башка бир катар өлкөлөрдүн тутумуна шайкеш келет. Мектептин өзгөчөлүгүнө кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев токтолот.
Сандан сапатка демекчи Кыргызстанда чет элдик үлгүдө билим берген мектептер бар. Алардын катарын мындан 4 жыл мурун ачылган Кембридж мектеби толуктайт. Мында учурдун талабына жана жаш муундун муктаждыгына жооп берген, дүйнөдө колдонулуп жаткан билим берүү жана окутуудагы алдыңкы заманбап ыкмалар пайдаланылат. Bizde hazır 2 programa var. En negizki programa Cambridge programması. Bu programa menен okuyucular büt kitapları al Cambridge'den gelet, büt testler Cambridge'den gelet. Muallimler oşol programını biliş gerek bucakta işteyiş için. Kalagan okuyucular eğer de kalasa Kırgızstan atestatında alganga mümküncülük var. Alar koşumca Kırgız dili, Orus dili, andan Kırgız historiyası bul savakları alat. Negizkisi bizdim bütürücüler, 2 yıldır bütürücü berip atabız. Bütürücülerimiz çet elde okuyut. Заманбап мектептин босогосун аттаган окуучу 12 жыл окуп, англис тилине басым жасалат. Учурда 348 өспүрүм билим алууда. Алар 9-класстан баштап кайсы кесипке жөндөмдүү болсо, ошо багытка жараша так илимин тереңдете алат. Кембриджде окуган жакшы, күнүгө 7 сабактан болот. Менин жакшы көргөндөрүм ошо science, наука. Математиканы жакшы көрөм. Мен деген башка өлкөгө барып окугум келет. Азыр болсо деген чечеликмин бирок 9-класстан баштап биз деген кандай деп айтсам, жолдорду тандашат, инженерия, доктора деп ошондо тандап анан азыр болсо Европага деп ойлоп турам. Мектеп Англиянын Кембридж билим берүү жайынан каттоодон өтүп, жыл сайын Лондондон адистер келип, жогорку класстардан сынак алып турат. Бүтүрүүчү кайсы өлкө болбосун окуу жайга тапшырып, билимин жеңил улантып кетүүгө ылайыкталган. Ушул мектепте окуган предметтердин программалары бул эл аралык стандартка туура келет. Себеби ал жактагы окутулган программалардын мазмуну, математикадагы, мисалы математика предметиндеги ичиндеги темалар, ичиндеги программасы бул эл аралык деңгээлде туура келген үчүн Бишкекте алган билим менен окуучу Америкада, Сингапурда, Европанын университеттеринде өтө жеңил эле улантып кетүүгө шарт түзүлөт. Себеби бул дүйнөлүк стандарттагы программа. Чет элдик агартуучулар дүйнөлүк тутумдун негизинде жаштарды эл аралык үлгүдө билим алууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Уланбек Тиканбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук, 1-канал. Атактуу космонавт Салижан Шарипов окуучулар менен жолугуп өз кесибинин сырларын айтып берди. Ал балдарга космоста болгон учуру тууралуу баяндап, бул кесип талыкпаган эмгекти талап кыларын белгиледи. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын баатыры Салижан Шарипов космоста 1998 жана 2005 жылдары болгон. Ал учурда Орусиядан Кыргызстанга улуу жеңиш майрамын белгилөө үчүн келген. Профессия космонавта — это очень сложная профессия. Бул өтө татаал кесип. Убакыт өткөн сайын космонавттарга да талап жогорулай баштады. Космоско учуу үчүн адис узак убакыт даярдыктан өтөт. Жерден алыстагандан кийин ар кандай абал жаралышы мүмкүн. Андыктан өз ден соолугуңа кам көрүү үчүн дарыгерде болууга туура келет. Космонавтиканын сырын билгиси келген адам мектеп курагынан баштап ага көңүл бурушу зарыл. Бишкек шаарындагы бала бакча менен мектептерде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата иш-чараларды өткөрүү боюнча шаар жетекчилигинин тапшырмасы берилген. 1-май районундагы номер 1 бала бакчанын тарбиялануучулары Залкар жазуучунун өмүр таржымалын баяндап, анын Ак кеме чыгармасын театралдаштырып аткарып беришти. Иш-чарага жазуучунун карындашы Роза Айтматова дагы катышты. Бүгүн Ак кеме деген чыгармасынан бугу эненин балдарды кандай сактап калган душмандан ошол боюнча көрсөтөбүз да. Талас облусундагы Аманбаев айыл аймагына караштуу Сулуу Маймак айылында Баатырлар аллеясы ачылды. Ал улуу ата мекендик согуштан кайтпай калган жоокерлердин урматына салынды. Эскерүү аллеясынын ачылышына айыл тургундары катышып, аталарга Куран окулуп эскерилди. Ага айылдык демөөрчүлөр каражат бөлгөн. Улуу ата мекендик согушта Аманбаев айыл аймагынан аттанган жоокерлердин 300дөн ашууну өз жерине кайтпай калган. Ар биринин ысымы бул жаңы аллеядагы ташка чегилгенине элеттиктер ыраазы. Ушул айылдан аттанып согушка кеткен жоокерлердин ысымдарынын баары жазылган. Андан тышкаркы 2 уулу Афганистандан кайтып болуп келген уулдардын ысымдары жазылып, төлүк ташка чегерилген. Бул айыл үчүн сайыз убагында да, сайыздан кийин да ушундай эскерүү аллеясы, эскерүү ташы болбогондугу бизди өкүндүрүп келди.
Тоқтаболот Абдымомунов атындағы Қырғыз ұлттық академиялық драма театры Ысык-Көл еліне чыгармачылык өнөрүн тартуулашууда. Театралдық топ Гогольдың Үйлөнү, Бактыгүл Чотурованын калемине таандык Рамаянам, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына жана Улуу жеңиш күнүнө карата даярдалган Саманчынын жолу драматург Кайрат Иманалиевдин Герез спектакльдерин коюуда. Бул сахналаштырылган чыгармалар жогорку деңгээлде даярдалып, театр сүйүүчүлөр үчүн жакшы белек болду. Абдан соң даярдалган, актерлорду аябай жакшы ойношту. Аябай эл ыраазы болдук. Ыраазы болмок турсуң мына ыйлап көздүн баары кызарып чыктык. Жакшы. Образдарын аябай ачык берген. Толгонайдын ролу, Жерене, Алиман баарысы эле жакшы ойноптур. Ушул 4 спектакль менен жалпы Ысык-Көл элин бир кубандыралы деп келдик. Эми мунун ичинде өзгөчө ушул Керез спектакли менин оюмча бул Ысык-Көл өрөөнүндө Боронбай бийдин атын абдан жакшы билишет. Көбүнчө анын урпактары турушат ушул жерде. Ошол убакта тарыхый абалдарды да абдан жакшы билишет. Көптөгөн каармандар анын ичинде көптөгөн персонаждардын бул жакта урпактары жашайт дегендей. Кыргыз Республикасынын эл артисти, актер, режиссер Төкмакын Орозбек Кутманалиев тирүү болгондо бүгүн 86 жашка чыкмак. Ал Сокулук районунун Шалты айылында туулган. Ал Осмонкул, Айталиев, Борончиев, Тыныбеков, Бөлөбалаев сындуу акындардан таалим алып, алардын төкмөлүк өнөрүн уланткан. Муну менен катар Орозбек Кутманалиев актер катары Сүйүү жаңырыгы киносунда Бектемирдин, Ак кемеде Орозкулдун, Фудзиямадагы Кадыр түндү Арзыматтын, Эрте жаздагы турналарда Бейшембектин, Уркуяда Куландын, Ак Элберсин тукумунда Жарчынын ролдорун жараткан. Ошондой эле Ак мөр, Карагул Ботом, Курманбек дастандарын, Жеңи жок Осмонкул, Барпы Ысмайылдын термелерин комузда өзү коштоп чебер аткарган. Бейшемби күнү дал ушундай окуялар менен эсте калды. Саламат болуңуздар. Көңүл бургаздар рахмат, саламат болуңуздар.